Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Амр ибн Шуайб ан аби ан жадди қала жаа араби иля наби саллаллаху алейхи ва саллам. Bir араби чөлдө жүргөн bir араби мусулман келди пайгамбар ясалуху анил вуду, дарат жөнүндө сурады. Я Расулаллах, даратты кандай алам? Фаараху вуду саласан. Пайгамбар дарат алганды 3 жолу үйрөттү. 3 жолу кайртылап, колун 3 жолу, мурдун 3 жолу барын үйрөттүн кийин макал хакадал вуду. Дарат ушундай болот. Фамен зада аля хаза факад аса. Ким мунан ашыкча кылса, ал жамандык кылды. Ва таадда ва залам, чектен ашты, зулум кылды деди. Су бар деп аны 5 жолдан жуа бербейт экенсиң. Су бар деп эле эмен ачып коюп тура бербейсиң. Ва иза кана хаза, эгер урматтуу мусулман бир турган ибадат болгон дарат алдыуда пайгамбар исраф кылба десе. Ана Расул саллаллаху алейхи ва саллям марра би Саад ибн Вакас дарат алып атып пайгамбар өтүп кетти. Пайгамбардын тайкеси болот. Ким бул? Саад ибн Вакас. Пайгамбар өтүп баратса, Саад ибн Вакас дарат алып атып. Охо, факала ма хаза сарф. Пайгамбар карап туруп, Саад, bu israf kılganlık emne деген söz dedi. Bu emne israf kılış dedi. Fakale afil vudu israf. Sa'd sahaba aytdı, ya Rasulullah, daratta da israf bolağı dedi. Kale naam, Peygamber ova ve in kunta ala nahrin jarin ova ağıp жатқан daryanın janında alsang da israf kılasın dedi. İsraf kılasın, çekten taşkarı bulgaba деген söz. Çekten taşkarı koldanba деген söz. Керек болса маңында өчүрүп салыш керек. Кебилер күндүздө коюп алат, башка болот. Агып жаткан суудун исрафы болсо, керек эмес кезде электр энергияны да исраф кылбаш керек. Имам Бухари риваятланган хадис байна наби саллаллаху аннал фардал вуду марра. Пайгамбар баян кылды. Дарат алганда bir жолу жуугандык мүчөлөрдү, азаларды бул фарз. Ва таваза айзан марратайн 2 жол 3 жол алган бул сүннөт. Ким пайгамбар айтты, ким мунан ашыкча кылса, ал чектен чыккан болот, күнөөкөр болот деди. Сахил Бухариде келген хадис. Анан дарат алам деп эле бир чака менен дарат аласыңбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алган өлчөмдү көрсөткөн бирөөсү дарат алып, "Я Расулаллах, мага жетпейт" деди. Сенден жакшы улуу, сенден чачы узун, сенден келбети келишкен пайгамбар жеткен сага жетпейби? Кебілер айтады, маға 1 литр жетпейді дейді. Маға 1 чөгін жетпейді. Қала Расул саллаллаху алейхи юджзиу минал ма муд ва минал гусса. Саат деген 2 литрге жетпеген 1 литр 800 грамм. Гусул кылса болот экен. 2 литр суу менен пайгамбар гусул кылчу экен. А сен мага жетпейт дейсиңби? Бүгүнкү күнүбүздөгү мусулман бир туугандарым сууга өтө исраф кылабыз биз. Сууга көңүл бурбайбыз. Карап турсаң кээде адамды коркута турган нерсе. Буга шүгүр кылба. Шүгүр деген алхамдулилlah менен болбойт. Шүгүр деген нерсе ошо үйүңдө кран бузукпу оңдоп коюшуң керек. Керексиз агза бербеш керек. Мана шаарда караганда урматтуу мусулман бир эртең мана жаз келе жатты, бу темага токтолгонум. Кээде үйлөрдө араң суу чыкпай калат. Шаардын 3төн 1 десем апырткан болуп кетем. Балким 10дон 1 бардык жерлер мойкада. Мисалы Саудия мамлекеттерине барсаң, валлахи биллахи таллахи мен айтам. Машинеңди апарып журдусаң, ошол жерде африканс балдар машина 2 чака менен машина жуу берет. 2 чака суу менен машина жуу берет. Биздеги агып жаткан эмелерди карагыла. Керек болсо булар текшериш керек. Учетчик коюш керек. Чектен ташкары агызбаш керек. Жуғаны 1 тико, кетірген суысы қанша? Урматтуу мусулман бир тууганы. Ошол эле сен жыргап атасың, бирок 9-чы этаж, 6-чы этаждан бир дарат алганга суу чыкпай жатат, кыйналып атат. Бул бир гана мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттеги ушу сууга жооп бере турган инсандардын жоопкерчилиги эмес да. Ар бирибиз буга көңүл бурушубуз керек, урматтуу мусулман бир тууганы. Жаратан Аллах табарак ва таала бизге вада берген. Бул вада менин вадам эмес. Кимдин вадасы?
Аллах уада бергенде дейт: "Ла ин шакартум ла азиданнакум." Егер шүкір қылсаңар, аны көбейтіп берекелі қылып берем дейді. "Ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Егер нанкөр болсаңар, шүкір қылбасаңар, менің қатты азабым бар дейді. А шүкір қыл деген сөз бұл жерде бір ғана тілің менен альхамдулилlah емес. Ошо қолданғанда қайсы жолда қолданып отасың? Исраф қылбастан, чектен шықпастан. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде мен сөзім емес, урматтуу мусулман бір туған, эмне дейт? "Кулу вашрабу ва ла тусрифу, иннаху ла юхиббул мусриф." Жегиле, ичкиле, суды ичкиле. Жегиле, ичкиле, исраф кылбагыла. "Иннаху ла юхиббул мусрифин." Аллах исраф кылгандарды сүйбейт дейт. Аллахның сүйүүнө жетем десең, Аллах мени сүйсүн десең, исраф кылбайсың. Чектен шықпайсың. Биздеги ажылар кээде ажыга барат дагы, Кыргызстанда ойлойт да. Гостиницада ачып коет. Бекитпейт грант. Ал ажыда моунда адамдар үй салган кезде ар бир этаж үйлөрдүн астында 60 тонналык, 30 тонналык суу кампасы бар. Чоң-чоң машиналарга алып келип ошону толтуруп алат. Биз мына бензин эме кылгандай. Саудияда эң кымбат, бирок ал сууду ичип болбойт. Ал бир гана жуунганга, дарат алганга. Кээ бирлер ачып коет, эртеңки келсе суу калган эмес. Байкуш $600 кайра толтурат ал. Ошондой урматтуу мусулман бир туган, суу жок мамлекеттерге барсаңыз, мана мен деген эң бай мамлекеттерди айтым. Катар болсун, Саудия болсун, Кувейт болсун, нефти бар, башка бар, сатып атат, акчасы бар, суусу жок ичкенге. Иче турган суусу жок. Таза суу жок, урматтуу мусулман бир туган. А бизде Кудайыма шүгүр бардык тарабыбызда көлдүн айланасында 80ге жакын кичике дарыялар башкалар коюп атат. А биз эмне кылып атабыз? Ошондон урматтуу мусулман бир туганым, бая дин дегенде динибиз бир гана мечитте келип намаз менен, орозо менен, зекет менен чектелип калбайт. Мусулман өзүнүн ар бир кыймыл аракетинде, жашоосунда Аллах Тааланын буйругун аткарып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө таби болуп жашоосу милдеттүү. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Суу менен бардык нерсеге жашоо бердик дейт. Суусуз жашоо мүмкүн эмес экен. Ошондон Аллах табарака ва таала кереметтүү Кур'ан-ы Каримде суунун фазилеттери, суунун берекелерин эң көп айтылган нематтардан бирөөсү суу. Келиңиздер урматтуу мусулман бир туганым. Сууду керектүү жерге колдонолу. Ар жерлерде агызы, мана дүйнөдө, аламда бүгүн эмне кылып атат? Сууду сактоо, сууду жакшы пайдалануу күнү деп. Булар жаңы ойлоп таап атат. Бирок биздин динибиз уну 14 кылым мурда кереметтүү Кур'анда Аллах табарак ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сүннөттөрүндө бизди сууду жакшы үнөмдүү колдонууга чакырып келген.